илимий изилдөө ишти университеттин толук масштабдуу ишинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Билим берүү, инновация, изилдөө дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин негизги принциби. Бул Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин технология факультети. Факультет 1954-жылы негизделген. Ал эми өзүнчө факультет катары 1956-1957 жылдары ишке кирген. Бүгүнкү күнү факультетте 1200дөн ашуун студенттер билим алат. Инженер-технологдорду даярдайбыз, ошондой эле конструкторлорду даярдайбыз. Биздин кесиптер аябай маанилүү да, өлкөбүзгө аябай маанилүү. Себеби деген мына акыркы 30 жылда бул кесиптер жок калбастан кайра жоңоюп, кайра бутуна туруп, кайра модернизацияланып, ошондой эле жакшы мына биздин Кыргыз Республикасынын промышленности алып кетип атат да, астык алып кетип атат. Бир эле мисал, себеби деген 30 жыл мурун бизде ошол тигүү энергия кафедрасы ачылганда, именно ошол кафедранын технологдору, конструкторлору биздин тигүү индустрияны эл аралык деңгээлге чыгарды. Мисал деген өзүбүздүн ректорубуз Америкага барып ошол жерден шымдап келди, ал шым оказывается Кыргызстандан чыгарылыптыр. Ошо бир эле мисал. Ошо андан тышкары тамак аш энергия боюнча азыркы мисалы шаарда ошондой эле өлкөбүздө иштеген бүт эт боюнча, сүт боюнча ошондой эле тамак аш боюнча бүт өндүрүштөрдүн бардыгы биздин технологдор менен камтылган. Технология факультети бир канча кафедрадан турат. Булар химия жана химиялык технологиялар, тамак аш инженериясы, консервалоонун технологиясы, буюмдардын көркөм дизайны, жеңил өнөр жай продукциясынын технологиясы, тамак аш тейлөө технологиясы, тамак аш өндүрүшүнүн технологиясы. Факультеттин окумуштуулары азыркы илимдин актуалдуу проблемалары боюнча жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана ден соолукту коргоо, функционалдык продукталарды, базальттын негизинде композиттик материалдарды өндүрүүдө, биотехнологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү жана башка изилдөөлөрдү ачылыштарды жасап келишет. Биз көп жылдан бери ошо Оштун, Терексай, Кадамжай сурма комбинаттарында бир топ эксперименталдык иштерди жүргүзгөнбүз. Биринчи проблемалары аларды тоодой болгон шлактар жыйылып туруптур да. Ошол шлактарды утилизация жасасак жакшы болот эле дегенден кийин биз ошолордун негизинде эксперимент өткөзүп, ошо шлактардан мынандай полиметалдарды чыгарып алдык. Полиметал деген бул металдардын мына жерде металдардын ичинде бул образец сурьма бар, свинец бар, олово бар, жез бар, серебро, золото, ошолордун бардыгы бар да, бардыгын камтыйт. Муну деген мурунку завод электровакуумдуу машиностроение шаарда Бишкекте бар эмес беле? Ошол жерден өткөзгөнбүз, выплавканы ошол жерден өткөзгөнбүз. Ага чейин өзүбүздүн методикабыз менен аны деген обработка жасап, анан ошол жерден выплавка жасаганбыз. Ошондой полиметалдарды чыгара алат экенсиң. Мунун негизинде мындай патент алганбыз. Патент деп аталат. Сурма өндүрүүнүн калдыктарын сурма алуунун ыкмасы деп мындай патент алганбыз. Андан тышкары ошол эле алтынды камтыган рудалар менен иштеп, биз деген жез алтын, генден алтынды диакарбамиддин жардамы менен алуу ыкмасын ойлоп чыгардык. Муну деген Далпран деген мына жерде алтын камтыган бир неме бар эле, месторождение бар эле. Ошолор менен чогуу иштешип, андан кийин ошолор өздөрүнүн рудасын берип, концентратын берип, ошол жерден биз деген алтынды цианид менен эмес, диакарбамид менен чыгарганбыз. Ошол методика мына жерде толук бойдон жазылган. Бул боюнча да патент алганбыз. Мына патент менен алтынды чыгарып алганбыз. Бизде бир аз кичинекей образец бар эле. Так. Андан тышкары ошол эле проблема боюнча алтынды бар сурьма эритмелердин алтын алуунун ыкмасын да чыгарганбыз. Бул да ошол эле проблеманын негизинде бул боюнча да патент алганбыз. Ошондой эле бул бир блок болот. Андан тышкары сууга өттүк. Да.
Да, флотта реагент дегенде уже немесин ала элекпиз, патентин ала элекпиз. Анан сууга өттүк. Эмне себептен? Себеби азыр деген өзүңөр билесиңер, суу азайып баратат, ичилүүчү суу азайып баратат. Ошон үчүн мисалы деген алыс жерге барганда, же мисалы деген балдар менен тоодо жүргөндө, же мисалы деген эс алууда, же башка өлкөгө барганда кишиге таза суу керек. Таза сууну так эле бөтөлкө менен сатып ала албайсың. Ошондуктан мынаундайды ойлоп таптык да, мынаудай капсулаларды таптык да. Бул капсуланы 1 литр сууга эритип, анан кийин эгерде муну аралаштырып, жакшынакай анан фильтровать этсең, бул капсулалардын ичиндеги заттар, алар деген бүт ошол суудагы болгон кишинин денесине жакпаган микроорганизмдердин баардыгын жок кылат. Андан тышкары мындай токсичный металлдарды да жок кылат. Ошондуктан ошол капсулаларды да иштеп чыгарганбыз. Бул текчеде тизилген тамак аш өндүрүштөрүнүн көпчүлүгү студенттер иштеп чыккан. Профессор Дарья Нуркожогулова ар бир студенттердин колунан өндүрүлгөн тамак аштарга токтолду. Мисалы мына ол биз жашылча жемиштерди, мөмөлөрдү кайра иштетүү технологиясы боюнча болгондуктан ошолорду соктор, мына жерде джемдер, мына жерде вареньялар, мына жерде болсо ошолорду консервалоо, ал эми мына ол болсо пища концентрат дейбиз, биз кургатылган концентрация. Мисалы мына жерде готовая смесь, кекске кошо турган концентратты ойлоп табышкан, блинчикти жасаганга тоже даяр концентраттар, мына тортко кошула турган бизде технология пища концентратов дейбиз, кургатылган концентраттарды. Мына ушулардын баары ошол биздин жаш аспиранттарыбыздын, биздин окутуучуларыбыздын, биздин студенттердин ойлоп тапкан азыктары. Ошон үчүн өндүрүштөр дагы келип бизге кайрылса болот. Биз ошол чогуу ушу илимий иштерди жасап, ушундай тамак аштарды даяр кылып, ошолордун технологиясын үйрөтүүгө биз ар дайым даярбыз. Белгилей кетсек, айрым өндүрүштөр бүгүнкү күнү Кыргызстандын жана ошондой эле чет мамлекеттердин рыногунан көрсө болот. Ал эми биздин ушул кафедрабызда иштеген ага окутуучу Нурзат Ургазиевнанын ойлоп тапкан тамак ашы бул бадырак, биздин буудайдан жасалган. Бул өндүрүшкө уже кирип абдан жакшы сатылып атат биздин базарда, анан чет өлкөдөгү базарларга да чыгарып атышат. Бул ушул биздин кафедранын иши, бул боюнча патентибиз да бар. Чийки затты даяр тамак ашка айландырып, аны сатыкка чыгаруу аякы кезде Кыргызстанда жакшы өнүгүп жаткан кези. Ал эми бир тамак ашты ойлоп табууда албетте мыкты технолог керектелет. Дарья Нуркожогулова өзү ушул университеттин бүтүрүүчүсү. Ал тамак аш өндүрүшүндө 15 жылдан бери иштеп келген. Ал эми бүгүнкү күнү университетке керектүү проекттерди жазып келет. Биздин кафедра болсо ушул биздин өлкөгө айыл чарба чийки заттарын кайра иштетүү технологиясы боюнча адистерди даярлайбыз. Бизде магистратура, бакалавриат бар, 2 уровеньде. Экөөндө тең ушул жашылча, чийки жашылча мөмөлөрдү кайра иштетүү технологиясы жана ошолордон тамак аш даярлоо. Экинчи дагы бир багыты бул шарап азыктарын даярлоо, шарапты даярлоо технологиясы боюнча адистерди даярлайбыз. Дагы үчүнчү багыты болсо ошол даяр тамак ашты тастыктоо боюнча биздин дагы бир багытыбыз бар. Ошол боюнча адистерди даярлайбыз. Бул адистик эң актуалдуу азыр, себеби биз Кыргызстан ушул айыл чарба чийки заттарын өстүрүү боюнча багытталган. Ошого ушул чийки заттарды ошол даяр тамак ашка түрүндө ошол калыбына келтирип, ошол даяр тамак ашка келтирип, ошону даяр тамак аш түрүндө сатуу албетте биздин Кыргызстандын экономикасына бул жакшы жагдайды түзөт. Ушул багыт боюнча биз адистерди даярлайбыз. Биздин адистерди даярлоодо бизде профессордук окутуучулук составыбыз бар. Бизде кандидат науктар, профессорлор иштешет.
Кафедрабыз болсо 1957 жылдан бери иштейт. Ошол жылдан бери биз Кыргызстанга жана башка чет өлкөлөргө дагы биздин адистер абдан жигерлүү эмгектенип атышат. Андан тышкары мына өзүңөр көрүп тургандай биздин студенттердин илимий изилдөө иштери бул өзүлөрү ошол окуу убактысында өзүлөрү ошол технологияны үйрөнүшүп, жаңы продукция жасаганды үйрөнүп атышат. Бул кадимки бозо суу сундугун алуу боюнча аппарат. Аталган аппарат аркылуу бозону сыгып алууда колдонулат. Анан ошол 2020 жылы биз монда патент алганбыз Кыргыз патенттен. Ошол фильтр пресс боюнча бозону алуудагы фильтр пресс деген орнотмого алганбыз. Андан кийин 2 патент алганбыз да. Анан бул жерде ошол фильтр пресстен эксперименталдык стенди жасалган биздин ушу коллектив тарабынан, биздин окутуучулар тарабынан. Андан кийин бул ушундай тажрыйбадан өттү да. Тажрыйбанын эксперименталдык ушундай тажрыйба жүргүздүк. Бул эксперименталдык тажрыйба жүргүзгөндө ошол жерде билинди да бул ушул фильтр пресстин ушу иштей ала тургандыгы. Бул жерде механизмдин иштешин мындай деп айтсак болот. Бул жерде мисалы үчүн ошол эле бозон тобу бул жерге куябыз. Койгандан кийин бул жердеги ошол фильтр прессибиздин негизги немеси бул жерде перфорацияланган бул неме да, барабан. Бул барабандын ичинде шнек механизми турат. Бул шнек механизми 5 бөлүккө бөлүнгөн. Бул жерде, конечно, ошол бул жерден берилген продукция кетет биринчи зонада, экинчиде болсо биринчи фильтрация жүрөт. Андан кийин зонабыз, үчүнчү зонабыз бул суу берилет. Суу берилгенден кийин анан кийин экстракция жүрөт. Анан кийин акыркы прессование. Бул прессование келет да, ошол жерде прессование менен бүтөт дагы. Бул жерден ошол жерден чыккан бозонун немелери бул жерден чыгат да. Ал эми неме бозонун өзү болсо бул жердеги силер өзүңүздөр көрүп атасыңар, ошо перфорация болгон могу жерде тешиктерден бозонун өзү чыгат дагы. Андан кийин бул жерде идишке куюлат. Бүгүнкү күнү кайсы тармактын технологу болбосун, ал билимге, илимге жана ошондой эле экономикага салым кошуп келет. Маселен эле жеңил өнөр жай продукциясын алсак, бүгүнкү күндө канча деген технологдордун жардамы менен тигүүчү цехтер алгылыктуу ишин баштап ийгиликке жетип олтурушат. Жеңил өнөр жай продукциясынын технологиясы кафедрасы бүгүнкү күнү мыкты адискөй технологдорду, дизайнерлерди чыгарып келет. Ал эми рынок мамилелеринин жана алдыңкы технологиялардын шартында жеңил өнөр жайын сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүү менен бирге текстиль жана тигүү өнөр жайынын жогорку квалификациялуу адистерин даярдоодо салым кошуу кафедранын биринчи милдети болуп саналат. Вот он, один композиционный материал. Магистранттардын иштери. Бул жерде базальт буласынан жасалган композицияны көрүп жатасыңар. Базальт буласы жылуулукту жакшы кармайт. Ал эми бул дагы студенттерибиздин модельдери. Биздин кафедрада дагы бир багыт бар. Текстиль жана булгары технологиясы. Бул багытта дагы студенттер жана мугалимдер жакшы иштерди көрсөтүп жатышат. Айгүл Мажитова булгарыларды калыбына келтирүү, аларды боёп жана ошондой эле булгарыны оңдоо боюнча иш алып барат. Мына бул столдун үстүндө ар кандай терилер турат. Терилер ар кандай түстүү боёктор менен боелгон. Муну менен бирге биз кайсы тери кандай боёкту кабыл аларын билебиз. Маселен, бул төө куштун терисинен мындай түрдөгү түстүү кооз булгары чыгат. Еще у нее есть направление такое. Дагы бир ушул эле жеңил өнөр жай тармагынын адистерин чыгарып жаткан кафедра буюмдардын көркөм дизайны кафедрасы. Аталган кафедранын бүтүрүүчүсүнүн кесиптик ишмердүүлүгү булар сүрөтчү стилисттин чыгармачылык ишмердүүлүгүн, костюм объектисин түзүү, текстиль жана жеңил өнөр жай буюмдарын көркөм долбоорлоо маселелерин чече билүү, мода жана стиль маселелеринде жакшы багыт алуу, композиция, мода индустриясында маркетингдин изилдөөлөр, массалык өндүрүш жана пиар тармагында ишке ашыруу үчүн көркөм дизайндын инновациялык жана салттуу ыкмаларын колдонуу.
Во-первых, проектирование современного костюма. Биз көбүнесе кийимдин дизайндарына илгерки апаларыбыздын методдорун кошуп, анан заманбап түрдөгү кийимдердин дизайнын түзөбүз. Мындан сырткары casual, спорт, атайы униформалардын дизайнын чыгарабыз. Техника менен терме, батик жана башка техника менен кийимдин дизайнын түзгөндү үйрөтөбүз. Удобная, повседневная, носимая одежда.